Assalamu alaikum qısqaların görüşleri, jana katılışçıları. Bugün 5 fevral Bishkek şahri avtouna bazarda turabыз. Bugün birinci Matizlerden baş tartıp көргөзөбүз. Başladık anda emесе. Birinci şunda kızıl түстөгү Matiz. Азыр бааларын жылдарын тартып көргөзөм. Тугандар жамгырга байланыштуу жакшы көрүнбөй калат экен. Мен айтып берем. 2009-жылкы оригинал механика объем 08, баасы 390 000 сом. Ушундай жакшы, абалы жакшы. Башынан ээси жок экен, ичин көргөзөйүн десем. Так, кийинкиси көк түстөгү Matiz 3 автомат коробка, абалы жакшы дейт. Баасы 390 000 сом. Номерлер жазылып турат. Az baaсын сурап көрөбүз, ээсинен, ээси ичинде экен. Assalamu alaikum baka. Qancha qilib berasiz? 75 gibi. 75? Sen qayerdasan? YouTube'ga. YouTube. 80'ge de veremezsin. Ya. 75 gibi. Özünüzde ruhtunuzlar 375'ge verilgen. Aha, no Opel. Bunu da tartıp koyalı. Opel Probek 208 000, 2001-жылкы автомат коробка 330 000 сом баасы. Байланышыңыздар, кызыксаңыздар, номерлер жазылып турат. Азыр сиздерге сурап берем, канчага түшүп берет экен баасын. Ассаламу алейкум. Баасын канча кылып бересиз баке болору? Болор 280. 280? 280 кылып берет экен баасын. Kiyinki Matiz Probek 133 000, 2010-жылкы механика объем 08, баасы 255 000 сом. Байланышыңыздар. Кийинкиси ак түстөгү Matiz. Matiz Probek 244 000, 2005-жылкы автомат механика объем 08 дейт, баасы 300 000 сом. Бүгүн жамгыр, кар аралашып атат тугандар. Бишкекте. Keyinki start көргөзөлү. Matiz 2008-жылкы 08, баасы жазылып аптыр тугандар. Ушундай жалаң Matizлердин катарында жүрөбүз азыр. İkincisi 2008-жылкы 08, баасы 170 000 сом дейт. Башка маалыматтар жазылып аптыр. Chevrolet Spark 2008-жылкы Probek 160 000, коробка механика объем 08, 2019-жылкы
340 000 сом туугандар номери менен жазылып турат. Байланышыңыздар. Ал матисиз тартып көргөзөлү. Эки миң жетинчи жылкы 08 объем без вложений. Договорный дейт баасы. Мынакей туугандар номери жазылып турат. 0704 55 00 61. Байланышыңыздар. Кара түстөгү матис тартып көргөзөбүз. Devo Matiz. Pробег 180 000, 2011 жылғы механика 08 объемы. Басы 250 000 сом. Урматтуу көрүүчүлөр, видео менен бөлүшүп лайктан басыңыздар, жана комментарийге жазыңыздар, кийинкисинде кайсы машинаны тартып көргөзөлү.